Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен районундагы эл менен болгон жолугушууда Варух анклавы жана номер 39 протокол боюнча маалымат берди. Ташиевдин билдирүүсүнө караганда номер 39 протокол боюнча айрымдар ар кандай кептерди айтып, ушактар тарап жатат. Лейлек эч кандай анклав болуп калбайт. Номер 39 протоколду кабыл алып жатканда анын аткарылышы боюнча механизмдерди карап чыкканбыз. Протоколдун аткарылышында жазылгандай, Варухка жол бериш үчүн биринчиден анын статусун аныктап чыгышыбыз керек. Ал мамлекеттик келишимдин негизинде гана аныкталат деп, мамлекеттик чоң келишим түзүлүп, андан кийин гана чечим кабыл алынаарын баса белгиледи. Булардын эң негизги маселелердин бири, муну менен ачык эле айтып коюшум керек. Мына Варухка жол. Варухка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Туура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варухка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар, бардыгыбыз бар деди. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошончо ал жерде 40 000 ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Туура шарт түзүп берейли. Аларга жолду ошол Капчыгайдын бир четинен берейли жолду. Эми ал жанагы эмелер өздөрү түзүшөт, мен аягына чейин муну силерге айтып бериштин кереги жок. Ушу Капчыгайдын четинен берейли жолду. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Бары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Не деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Бары бир деле. Бардыгы эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт.